Salam mырза, мен жакында кандайдыр кан басымы оорусу менен оорудум. Анан докторго бардым. Ал мага биринчи орунда ислам дининде адал болгон жаныбар эттерин жештикти токтотуумду айтты. Кийин мен ойлоп калдым. Эгер бул жаныбарлардын эти адам ден соолугу үчүн зыяндуу болсо, бизди жараткан зат буларды чектеп коюусу керек эмес беле? Муну кандай түшүндүрүп бересиз? Демек сиз докторго бардыңыз. Жогорку кан басымы оорусу менен оорудуңуз. Ооба. Доктор сизге ислам дининдеги адал болгон жаныбар эттерин сизге зыяндуу экендигин айтты. Ооба мырза, ошондой. Суроо, эмнеге ислам бул жаныбар эттерин адал кылган? Билесизби, менин досум докторго барды. Анда кантуу диабет оорусу бар экен. Досума доктор шекер керектүүнү токтотуу керек экендигин айтыптыр. Досум, эми сиз дагы эмне үчүн шекер керек деп жатасыз? Досум, эмнеге шекер керек деп жатасыз? Мени досум докторго барды. Доктор анда кантуу диабет оорусу бар экенин айтып, шекер керектүүнү токтотууну айтыптыр. Досум, сиз шекер керектейсизби? Ооба, керектейм. Эмнеге токтотуң аны? Бирок биз вегетариан болушубуз мүмкүнбү эт жебестен? Досум, шекер керектебей жүрө аласызбы? Вегетариандар да шекер керектейт. Бир тууган, сиз жогорку илимдүүсүзбү? Досум, бул инсандын көйгөйү шекер менен байланыш. Себеби анын организми шекер керектөө үчүн алсыздык кылат. Ошондуктан доктор ага шекер керектөөнү чектеген. Эми сиздин көйгөйүңүз этте болсо, сиз эт жебешиңиз керек. Мен үчүн болсо, бул пайдалуу. Досум, жалпы эреже ушундай. Адал жана сизге пайдалуу нерселерди жеш керек. Эми ушул жалпы эрежеге көрө, диабет оорусу менен ооруган инсанга шекер пайдалуу эмес. Жана ошого көрө ал инсан шекерден өзүн тыюусу керек. Бул жалпы эреже. Демек башкаларга пайдалуу болгон нерсе сиз үчүн зыяндуу болушу мүмкүн. Бирок ушундай нерселер бар, ал баары үчүн зыяндуу. Мисалы спирттүү ичимдиктер, алар баары үчүн зыяндуу жана баарына бирдей тыюу салынган. Чочко этин жеш баары үчүн тыюу салынган, себеби баарына бирдей зыяндуу. Ошондуктан досум, баарына зыяндуу болгон нерселер баарына бирдей тыюу салынган. Бирок сиз үчүн зыяндуу болсо, бул баарына бирдей зыяндуу деген эмес. Үмүт кылам, сурооңузга жооп бере алдым.